Же сен башкар өз акчаңды кантип коротууну, же акчанын жоктугу сени башкарат кантип жашап, кандай өмүр сүрүүңдү. Салам достор, баарыңыздарга ийгиликтүү, жемиштүү күн болсун демекчимин. Подписка таштап, коңгуроону басып алыңыздар. Анткени бул каналда жалаң гана сизге пайдалуу болгон подкасттар болмокчу. Адам баласына күн сайын ийгилик берилет экен. Болгону аны кармап калуу керек болот. Булактарда жазылган ийгиликтин сырлары ар түрдүү берилет. Мисалга алганда, кээ бир китептерде колдон келишинче акчаны үнөмдөп, кылуу жазылган болсо, кээ бирлеринде канчалык көп сарптасаң, ошончолук акча көп келери жазылган. Мен көп китептерден окуганда кайсыл ийгилик сырын жашоомдо колдонушум керек экенин билбей жаткан болчумун. Жеке ойго келгенде, ар бир адамдын өз алдынча ийгиликке жетүү жолдору бар. Эң башкысы, мен өз жашоомдо колдонуп жүргөнү, акчаңыз көбөйгөнгө чейин үнөмдөп, көп болгондон кийин каалаган жаратыңызга коротуу рахат деп билем. Эми келиңиздер, ошол эле акчанын кандай көбөйтүү жолдору жөнүндө сөз кылайлы. Ийгиликтүү адамдардын жакшы бир сунуштарынан, жакшы бир ой пикирлеринен, же болбосо ийгиликтүү адамдардын күнүмдүк жашоосунда колдонуп келген насааттарынан мен сиздерге айтып кетейин деп чечтим. Анткени бул сөздөр ар бир адамга пайдалуу деп эсептейм. Мен бир китеп окуганмын, Вавилондогу эң бай адам деген. Ал мен орусча версиясын окуганмын, Самый богатый человек в Вавилоне. Ал китепте акчаны 3 вклад методу аркылуу чогултуусу жазылган. Мен ошол нерсени колдонуп жашоомдо алдыга кадам жылып баштаганымды сезип калдым. 3 вклад метод сырын мындайча баштайбыз. Азыркы учурда баарыбыз эле банковский карта, электронный кошельки деген нерселерди колдонобуз, акча чогултуш үчүн. Банковский картанын ичинде өзүнчө бир вкладдарды ачса болот. Биз бир вклад ачпайбыз, 3 вклад ачабыз. 3 вклад ачып, ар бирине өзүнчө акча чогултабыз. То есть биринчи анализ кылабыз, канча акча табабыз биз, айына тапкан акчабызды 3кө бөлөбүз. 3кө бөлүп 3 вкладка салабыз. Биринчи вклад, ал деген подушка безопасности. Ал только чогула турган акча болот. Экинчи вклад, ал үй тиричилигине, продукты, не продукты, ошол нерселерге кете турган акча болот. А үчүнчү вклад болсо, ал өзүбүзгө керектүү нерсе. Мисалы, биз бир айда бир киного барып эс алгыбыз келет, бир айда бир ресторанга барып, уютный жерге барып отуруп тамактанып отуруп келгибиз келет. Же болбосо паркка чыгып айланып, же балдарыбыз менен айланып келгибиз келет. Бул нерселерге кетире турган акча бул үчүнчү вкладдан чыгара турган акча болот. То есть сиздер ар бир керегиңиздерге жарата турган акчаларды бөлүп чогултабыз. Получается, үйгө бирдемге керек болгон болсо, экинчи вкладдан алабыз. Же бүгүн биз эс алып келгибиз келген болсо, үчүнчү вкладдан алабыз ал акчаны. А биринчи вклад болсо, ал подушка безопасности болот. Ал жактан эч качан акча чыгарбайбыз, только киргизебиз. Эми мисал кылайлы. Эгерде сиз күнүнө 1,5 сом акча тапкан болсоңуз, анда 3кө бөлөсүз. 3кө бөлүп 3 вкладка саласыз. 500 кылып. Же болбосо айына 30 миң акча тапкан болсоңуз, 30 миңди 3кө бөлөбүз. 10 миң кылып салабыз. Ар бирин бөлөк кылып салабыз. Биринчи вкладдагы акча подушка безопасности 10 миң, ал эч качан эч жерде иштетилбейт, ал көбөйөт, только ага салабыз, андан чыгарбайбыз. Эгерде үй тиричилигине керектүү бирдемге керек болуп калган болсо, экинчи вкладдан алабыз. Ал эми өзүбүзгө керектүү, өзүбүздүн рахатыбыз үчүн үчүнчү вкладдан алабыз. Косметика, же бир күн киного баргыбыз келип калганса, же концертке баргыбыз келип калган болсо, үчүнчү вкладдан чыгарабыз ал акчаларды. Ошентип отуруп, элестетиңиздер, эгерде сиз бир айда 5 миң иштетип салган болсоңуз, өзүңүзгө керектүү үчүнчү вкладдан 5 миң иштетип салган болсоңуз, экинчи айда сиз 10 миң кайра кошосуз. Өткөн айдагы 5 миңге плюс еще 10 миң, 15 миң чогулуп турат сизде. Сизде бар, эгерде бирдемге калып калган болсоңуз, 15 миң акчаңыз бар. Экинчи вкладдагы акча, ал продукты, үйгө керектүү, үй тиричилигине керектүү буюмдарды аласыздар. Биринчи вкладдагы акча 10 миң ошол бойдон тийбейт. 2 айда 20 миң болуш керек, 3 айда 30 миң болот. Ошентип отуруп, 1 жылда 120 миң акча сизде чогулат экен. При этом сиздер өзүңүздөргө эчтемкеден отказ кылбадыңыздар. Өзүңүздөргө керектүү нерселерди алдыңыздар, үй тиричилигин дагы унутуп калбадыңыздар. Еще плюс акча чогулуп жатат. Албетте, дегенде эле ар бирибиздин колубуздан келе бербейт. Чогулуп турган акчаны иштетпей, жөн карап отурган. Менин өзүмдүн практикама келгенде, айтып кетсем, 2,5 ай дегенде көнөдүштүм, акчаны иштетпестен, жок, бул акчаны иштетпеш керек экенмин деп. 3-айдан уже чогултуп баштап, азырга чейин
билем то что ал жакта жок, аны салам, унутуп калам, вкладдагы акчаларымды унутуп калам. Эгерде зарыл бирдемке болгон болсо, экинчи вкладдан үй тиричилигине керектүү нерселер чыгып калган болсо, эгерде бир жака барып эс алгым келген болсо, үчүнчү вкладдагы акчаны карайм, жетеби, жетпейби. Эгер жетпеген болсо, анда кийинки айдан барам деп өзүмдү карманам. Ошол сыяктуу кылып, эгер сиздер дагы колуңуздардан келип, чогултам деп ушундай мотивация коюп өзүңүздөргө бир максат коюп алган болсоңуздар, албетте сиздердин дагы колуңуздардан келет. Баарыңыздарга ийгилик, подписка таштап, коңгуроону басып алыңыздар.